Ар бир киши кичинекейинен баштап эле чоңойгондо ким болорун ойлоп, келечеги жөнүндө кыялданат. Кыялдарын орундатуу үчүн ар бир адам тандаган кесиби боюнча билим алып алектенет. Тандаган кесибинин артынан кадыр-барк топтоп, ал эми анын жараткан ийгилиги башкаларга үлгү болору талашсыз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүнүн жүрүшүндө соңку убакта талапка күч болгон кесиптердин бири болгон тасма түшүрүү, тагыраагы операторлук тууралуу сөз кылабыз. Spend 24 hours, I need more hours with you. You spend a weekend getting even, ooh. We spend a late nights making things right between us. But now this all good, babe. Roll that back good, babe, and play me close. Бүгүнкү программабыздын башкы каарманы бир топ жылдардан бери операторлук кызматты аркалап, ошол эле учурда өзүнүн жеке студиясын ачууга жетишкен жеке ишкерлердин бири Ильясбек Талимбек уулу. Каарманыбыз Red студиясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси. Бүгүнкү күндө ал жетектеген студия жаш жубайлардын үлпөт тоюн тасмага түшүрүп, бактылуу көз ирмемдерин сүрөткө тартуу менен алектенет. Бул жумушту мен баштаганыма быйыл 6 жылдай болуп калды. 2012 жылы ушу мектепти бүткөндөн кийин эле ушуга аралашып, кызыгуум пайда болуп, ошондон башталган. Анан мен мурда ойлочумун, мындай даражага жетем деп ойлогон эмесмин бул кесиптин аркасынан. Акырындап отуруп, бул мага кесип болуп калды да, башка жумушка уже көңүлүм тартпай калды. Ушу ойлонсом ушуну ойлойм, турсам дагы, жатсам дагы ушуну ойлоп, ушу элдер менен иштешип, көбүнчө тил табышып, ошолордун ыраазычылыгын алып, ошентип иштеп келем. Ильяс Талимбек уулунун кесиби журналист, бирок өзүн жеке ишкер катары сынап, бул тармактын ысыгына күйүп, суугуна тоңуп келет. Тасмага тартуу оңой көрүнгөнү менен баарынын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн өзүнчө өнөр жана талант талап кылынат. Ошол эле учурда кызыктуу деп айтсак болчудай. Ар жердин салты ар кандай, ошолорго таң калып жүрдүм башында. Бир жерде эрте башталат той, бир жерде кеч башталат. Ошолорго да таң калчумун. Азыр бирок мен үчүн көнүмүш эле адатта, кайсыл жерде болсо да, бирок эми эл менен жүргөндөн кийин эми ар бир ушул ЗАГС тойго көбүнчө бир 50-60 адам чыгат. Аларга ар биринин характери ар кандай, бардыгына мамиле кылышты билиш керек. Бирөөгө жагасын, бирөөгө жакпайсың. Ошолордун арасынан көбүнчө ушул 2 жаш менен болгондо мындай тур сүрөткө, тигиндей тур дегенде ошондо кызыктуу окуялар көп болот да. Көпчүлүк учурда бизде ушул Баткенде жигиттер уялчаак болушат да, кел досум, же мындай кылайык, андай кылайык, жашына чыгат деп биз өзүбүздүн оюбузду айтабыз, идеябызды айтсак, алар уялып, тартынып, кээ бирлери балдар кызыкса, келиндер уялчаак болушат. Көп эле болот. Анан ушул чогуу иштеген балдар менен кечке келип, анан жарым саат, 1 саат ошол тойду обсуждение кылабыз, бири-бирибиз менен сүйлөшүп. Бул жерге чогулгандардын баарынын максаты бир. Анткени алар адам баласынын жашоосундагы маанилүү болгон туулган күн, үлпөт тойду чеберчилик менен тасмага түшүрүү максаты бириктирген. Негизи студияда 4-5 бала иштейт. Анын бири оператор, бири монтажер, бири сүрөтчү, фотограф болот. Анан мен негизи кишим монтажер болгондуктан, ошол бизге келген ар бир клиентти жакшы бир ыраазычылык менен жөнөтөбүз. Бизде негизинен аппараттар бардыгы алдыңкы эмеде, фотоаппарат деле, компьютердик жактан деле монтаж кылганда жаңы футаж программаларды колдонобуз. Негизи Бишкек менен бирдей эле иштеп. Эми барбы? Мындай турайыкты. Ар бир тартылган тасмада окшоштуктар кайталанбаш үчүн ар дайым жаңыча идея менен иштөө бүгүнкү күндүн талабы. Бир күн ушул тойду мынтип тартып келем деп ойлосом, ошону кыла албай да калышым мүмкүн да. Бирок мен тартып утканда дагы кечки ойлонуп жаткан идеямдан дагы башка идеялар келип калат да. Көбүнчө мага ушул жумуш үстүндө кылып атканда келет да, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп, ошол жерде момент айтып кетем идеяларды. Ошолор кийин мага өзүмө дагы жагат, той ээлерине дагы, ошо жакшылык ээлерине дагы жагат да.
көбүнчө. Идеяда главный мен мисалы үчүн сүйлөшкөндө эле көп жылдан бери ушу эл менен иштешип билип калдым да. Мындай кандай кылып тартып берсем ошол адамга жагат деп ойлойм да. Значит, булга мындай музыка коюп бериш керек, булга мындай кылып тартыш керек экен деп анан ошону ойлоп туруп идеяларды мен көбүнчө интернеттен алам. Азыр эми техника өнүккөн мезгилде көбүнчө интернеттен башка жактан мына бизден алдың мына Ош, Бишкекте тарткан тойлорду карайбыз. Анан ошолордукундай кылып, ошолордукунан жашына кылып тартышка дагы аракет кылабыз да. Идеялар ошол жактан келет. Ред студиянын түптөлгөнүнө быйыл 6 жылдын жүзү болду. Бул убакыт аралыгында облустун булуң бурчу жада калса өлкөнүн аймактарын кыдырып чыгууга жетишкен. Кардарлардын кыялындагы тасманы тартууга той ээлери өзү сунуш кылган учур да болот. Кеспеси менен буйртма берүүчүнүн да идеясы менен иштеп, натыйжада ойдогудай видео тасма жаралат. Ред студияда мен билем, ушу баалаган жерим ошо эртерээк бүтүрүп, жакшы сапатта чыгарып бергендиктен, ошо Ильяздын өзүн дагы башкача мындай көз арттырып карап, кийин ака ининдей болуп, уже өзүмдүн тоюма, өзүмдүн лавстарын дагы ошо сурансам, келип эч аянбастан бүт өзүнүн таланттарын кошуп, ушундай бизге аябай жардам берген да. Ошондон кийин катуу тандап калдым Ильяз Ред студияны. Көп жылдык иш тажрыйбасы болсо да, ар бир тойду тасмага түшүрүүдө өзгөчө даярдыктар болушу ийгиликтүү болууга шарт түзөт. Ошол эле учурда дайыма ийгиликтүү болуу үчүн дайыма изденүүнүн, аракеттин үстүндө жүрүүсү маанилүү дейт каарманыбыз. Мен дайыма ушул погоданы да карап турам да, телефондон бүтүп карап кандай кийинип баш керек. Эми мурда мындай эле чыгып кетчүбүз да кызыгып. Азыр эми суук тийип, анча больницага жатып калабыз бирип болупчу. Ошондон ойлоп калам, ушу погоданы карап барабыз дагы даярданып, түшүп жаралганда кар жаайт, жамыр жаайт, бирок ошол тойду өткөрүш керек да. Биздин милдет ошол таш жааса дагы ошол эме да. Зонтиктерди даярдап, алдын ала биз ушинтип даярданып алабыз. Күн аба ырайы начар мезгилде. Бирок мен үчүн бул жамгыр кар жааганы көп дагы тийишип болбойт да. Мен ошентип эсептейм. Ушу колдорум эле үчүп берсе, атак мен аларды үйүнө алып барып жеткирип коюп, анан өзүм калганын көчүрүп, зарядка коюп, анан жатам да. Мен бир сезон мезгилде 3-4 саат эле уктасам керек. Анан балдар жетиштүү эле. Каарманыбыздын өз кесибине болгон кызыгуусу, ошондой эле жоопкерчилиги да жогору экенин анын кесиптештери айтат. Ишиге жасаган мамилеси боюнча айта кетсем, жоопкерчиликтүү. Ар бир съемканы тартып келип, сөзсүз мисалы көчүрбөй башка жактарга дагы съемкага кетип калбайт да. Бул баягы тойлордун тартылганын эң бир эмеси опасный, коркунучтуу жери баягы тартылган видео жоголуп кетет да. Үстүгө тартып кетет же өчүп кетет, ошого жоопкерчиликтүү мамиле кылат дагы. Бул бир себеби эле. Анан ушунчалык тойлорду жакшы тартып, адамдардын купулуна толуп, ошол адамдарга жакканы, клиенти көбөйгөнү бул өзүнүн жасаган ишиге жакшы мамилеси деп билем. Ишмердүүлүктүн арты менен атактуулукка жетүү да албетте оңой эмес. Андыктан атаандашуу бул үчүн чоң мүмкүнчүлүк боло алат. Ооба, азыр атаандаштык болбосо өнүгүү болбойт да. Ушул атаандаштар биз менен ушул коллектив болуп жүргөндөр дагы жакшы чыгып атат. Биз дагы ошолордон калышпай, ошолордон өтүп, аракет кылып иштеп атабыз да, өтүшкө аракет кылып. Мен эми мурда биз качествого көңүл бурбайт элек да. Адамдар ушул эме кылыш үчүн жакшынакай музыка коюп, гүлдөп, монтаждык чекесинен салюттар атылып, карларды жаадырып ошентип кылчу элек. Азыр монтаждын эмеси бир аз өзгөргөн, стилдери. Таза кадр, качественный, Full HD форматта болот. Анан элдин табитиге жараша музыка да, жаңы чыккан музыкалар бүт эле ушундай. Бир нерсеге жетиш үчүн бир нерседен кетиш керек да. Эми буну туура каалабыз керек азыр. Мен мисалы үчүн
окуп жүрүп ушундан үйрөнүп башка жумуштарды кылып жүргөнмүн да. Кылып жүрүп анан ушуга келип токтолуп калдым. Мага жакты. Анан мен ушу менен заниматься кылып таң күн уктабаш керек, аракет кылыш керек да. И анан буга талант дагы болуш керек. Өзгөчө бир жерден, бир жок эле нерседен бир нерсе жаратыш керек да. Жок нерседен бар нерсени жаратыш керек. Ошо быйылкы жылда ушул да бир ийгилигибиз, биздин ушул Салам медиасы уюштурган Салам Эверс 2018 деген конкурс болгон. Ушуга продакшн студиялар дагы катышып, онлайн добуш берип, көпчүлүктүн добушу менен ушул мындай биринчи орунду алып, биринчиликке чыгып, ушундай сыйлык алдык да. Биздин быйылкы ийгиликтерден дагы бир жетишкендигибиз ушул. Мен кесибимди келечекте тандап кызыккан балдар болсо, ушул биринчи идеясы болуш керек да. Жакшы идея жаратып, ошого аракет кылыш керек. Жалкоо болбош керек да. Издениш керек, караш керек. Анан башка бирөөгө өзүн салыштырып көрүш керек. Мен мындай кылып атам, ал мындай кылып атат, мен дагы ушундай кылышым керек деп салыштырып, мындайча айтканда атаандашып да, атаандаш болуш керек сөзсүз. Атаандашты болбосо өнүкпөйт. Ак төөнүн карды жарылып, күз берекеси төгүлүп турган кезде кыргыз эли той топур өткөрөт эмеспи? Андыктан аталган студиянын иши бул мезгилде кызуу жүрөт. Сапаттуу тасмага тартууда сапатына маани берилгендиктен 2018 жылдын күз мезгилинде эле 100дөн ашуун тойду тасмага түшүрүүгө жетишкен. Дагы бир айтайын, ушул тойду сиздерге бир билетип кайтайын. Ойноп күлбөй болобу ушундайда агайын, күлмүңдөгөнү көңүлдү көтөрүп бир алайын. Айтып не керек ушул ырды ырдайын. Кыргызда болсун дагы той.